Салам достор, биз кайрадан Сынчыл бол подкастын улантып жатабыз. Бүгүнкү чыгарылышта интернеттеги коопсуздук тууралуу сүйлөшөбүз. Интернеттеги шылуундардын курмандыгы болуп калбаш үчүн кеңештерди дагы беребиз. Подкастты даярдаган мен Айзада Алканбекова жана кесиптешим интернет коопсуздугу боюнча адис Наргиза Нанакеева. Бүгүнкү күндө жалпы интернет колдонуучулардын саны 8 миллиардга жакын экен. Дүйнө жүзү боюнча. Ал эми Кыргызстанда интернет колдонуучулар 2 миллиондон ашык экен. Ар бир жаран интернет колдонуп жатат, бирок коопсуздук жөнүндө көп деле ойлоно беришпейт да. Ал болсо эң эле жөнөкөй ушу телефон колдонуудан башталып атат. Ооба. Телефонубузду сатып алган күндөн баштап эле адамдар мисалы интернет номерди киргизет, аны менен утурлай эле бир тариф, кайсы бир уюлдук оператордун тарифине илинет да, анан ошол менен алар интернетке болушат. Телефондон бизде мисалы азыркы күндө бүткүл Кыргызстан боюнча статистиканы алсак, албетте телеканалдардан мындай маалымат булаа катары биринчи орунду бере элек. Бирок ошентсе дагы мындай региондор боюнча караганда кайсы бир региондордо баары бир негизги маалымат булаа катары ошо интернет, мобилдик интернеттен алынган маалыматтар болуп эсептелинет. Күндөн күнгө өсүп атат десек жаңылышпайбыз. Анткени мобилдик интернетти колдонгондо бир адам 2ден дагы сим-карталарды колдонсо, 2 сим-картасынан интернетке туташат экен дагы, анан ошого жараша баягы интернет колдонуучулардын саны дагы өсө берет. Мисалы 6 миллион эл болсок, ал эми абоненттердин саны 7 миллиондон ашык. Бул деген эми мисалы биз ар бирибиз эле телефон сатып алганда 2 симка же 3 симка кылып алышат да, Мегаком, О же болбосо Билайн болупчу. Анан кийин ал эми интернет колдонуучулардын саны жыл сайын 500 миңден көбөйүп жатат жыл сайын. Бул деген эми улам кийинки муун кошулуп келаткандыгына сөз берет да. Улам интернет колдонуучулардын санынын көбөйгөндүгүчү бул ошол жөнүндө сөз болуп жатат. Мындан тышкары мисалы биз өзүбүздүн ата-энелерибизге, улгайган ата-энелерибизге дагы интернетти кантип колдонуу керектигин мисалы үйрөтүп атпайбызбы? Социалдык түйүндөрдө кандай өзүн алып барыш керек, социалдык түйүндөрдө мисалы аккаунт ачып берип, ошол дагы мына ошол санынын көрсөткүчү да. Интернетте өзүбүздү кантип алып жүрүүбүз керек? Ошол жөнүндө сөз кылалы. Айзада мисалы экөөбүз тең интернет колдонуучусу болуп эсептелинебиз. Сен мисалы интернетте кандайдыр бир коопсуздук эрежелерин билесиңби? Ооба, билем, болуш керек. Анткени эгерде кайсы бир деңгээлде телефонума бир элементардуу түрдө Play Market'тен бир тиркемени көчүрүп аткан болсом, ал менден бардык нерселерге уруксат сурайт. Мисалы контакттарды сурашы мүмкүн, өздүк маалыматтарга доступ сурашы мүмкүн. Ошол учурларда мындай байкап туруп, анан ошол тиркемеге контакты, телефон номерлери керек болсо, макул деген макулдугумду берип коем да. Туурабы негизи? Дагы суроо берип кетели. Мисалы сен канча паролуң бар, канча социалдык түйүндөрдү колдоносуң, паролдоруң окшошпу же болбосо кандай паролдорду колдоносуң сен өзүң? Мен социалдык тармактарды колдонуп жүргөндө буга чейин бир эле пароль колдончумун. Сыр сөздүчү. Анткени башым айланып калчу да. Аны унутуп калчумун дагы, кайра башкасына кире албай калчумун. Анан ошон үчүн окшош эле паролдорду, мисалы өзүмдүн атымды жазып, анан туулган жылымды жазып эле колдончумун да. Бул ошо эң биринчи биздин кетирген кемчилигибиз да. Биз өзүбүздүн мисалы оңой жаттап алган оңой деп биринчи кезекте биз өзүбүздүн туулган датабызды коюшубуз мүмкүн. Же болбосо өзүбүздүн атыбызды кое туруп, артында цифра кошуш керек деген деп мисалы бизден сурайт да, парольго цифра да керек дегенде биз өзүбүздүн жашыбызды же болбосо кайра эле жана туулган датабыздын мисалы 21-октябрда төрөсөк 21 деп кошуп коебуз. Мисалы ушул биринчи биздин тилекке каршы мындай биздин кетирген катабыз да. Бул жөнүндө ушул чыгарышыбызда кененирээк айтып беребиз. Сиздин сурооңузду улантып эле жооп берип кете берейин. Анан кийинки учурларда ушундай окутууларды көп билип, маалыматтарды көп угуп, мындай сыр сөздөрдү окшош кылбаш керек экен деген кеңештерди уккандан кийин анан мен сыр сөздөрдүн баардыгын тең ар башкача кылып жаза баштадым да. Башкача айтканда символдорду колдонуп, анан кичине узагыраак сөздөрдү жазып, ушундай кылыпчы. Бирок көпчүлүк учурда байкап жүрөм да, мындай элдер ошо өзүнүн атын анан туулган жылын жазып койсо эле ушул аябай оңой деп, аны унутуп калбайбыз деп көп эле адамдар ушундай колдонуп келишет да. Кээ бир адамдар болсо өздөрүнүн паролун жазып, мисалы кошелектөрүнө салып жүрүшөт. Жана мисалы көбүн эсе банк карточкаларынын жана пин коддорун жазып алышат да. Бул аябагандай мындай чоң
менин оюмча коркунуч да. Мисалы көз боемочулардын мисалы биринчи кезекте ошондой адамдар алардын курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Көз боемочулар эле эмес, мындай элементар түрдө уурулардын. Уурулар эгер кошелегиң уурдап кетсе, болду, сен ал жерге бүт парольдоруңду мисалы жазып берип койдуң. Ал каалаган нерсесин мисалы жасай бериши мүмкүн. Мен банк картам бар, анан мобилдик тиркемесин колдоном да. Бирок ошол жерде мен баягы жаңы ачылып атканда дагы оңой эле сыр сөз жазып коюп турмун. Өзүмдүн атымды жазып, анан 1-2 эле цифра кошуп коюп турмун да. Анан мага СМС келди. Сыр сөзүңүздү алмаштырыңыз дегенчи. Анткени ошол өткөн айларда ошол мен колдонгон банктын тиркемесине чабуулдар болгон үчүн ал жактан карталардан акчаларды алышып ушундай окуялар болуп турду. Ошон үчүн окшойт. Анан мага билдирүүлөр келип, анан мен дагы ошо сыр сөзүмдү алмаштырганга дагы туура келди да. Ушундай учурларда негизи сыр сөздү алмаштырууну байма-бай жасап туруш керек. Сыр сөздү мисалы албетте мисалы Gmail ресурсу бар го. Мисалы Gmail ресурсу дагы мындай өзү дагы сизге айтып турат да, байма-бай которуп тургула депчи. Анан негизи эле баардык адамдар ушу адат кылып алса аябай сонун да. Мисалы өздөрүнүн сыр сөздөрүн. Албетте сыр сөздөрдү мисалы жаттап калуу абдан кыйын. Ушул сыр сөздү жазууда өзүнүн атын жазбаш керек, Сиз дароо эле кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Өзү гана билген маалыматтарды мисалы сыр сөзгө камтыса болот. Сыр сөз мисалы мен жана айтып кеткендей оңой болбош керек. Сыр сөз биринчи кезекте өзүңүздүн туулган датаңыз болбошу керек эч качан. Сыр сөз сиздин сүйүктүү үйүңүздө корооңузда мышыктын аты же иттин аты да болбош керек. Күйөөңүздүн аты да болбош керек, атаңыздын, апаңыздын аты болбош керек. Бул жерде сизге ылайыктуу, сиздин керек болсо өзүңүздүн жакын досуңуз дагы биле турган маалыматтардан да алыспош керек да. Мисалы албетте досуң, жаныңда жүргөн досуң деле мисалы сенин артыңда мындай кандайдыр бир аңдуу жүргүзгөн адам болуп калышы мүмкүн. Мисалы мен өзүмдүн жеке тажрыйбам менен бөлүшүп кетейин. Сыр сөздү кантип жазыш керек боюнча. Мен мисалы өзүм мектепте окуп жүргөндө ыр жазчумун. Анан ошол ыр жазганым эле ал ырды бир гана мен билем. Ал ырды жатка эми өзү жазган адам гана билет да. Ал ырды мисалы менден башка эч ким жатка билбейт. Анын эң башында мисалы 4 сапыр ошонун эле баштамгалары да меники. Анан эң артында цифра, баягы эле мен өзүмө керектүү болгон цифра. Аябай оор, бирок мен үчүн аябай жеңил. Эми ошондо мисалы в лесу родилась ёлочка деген сыяктуу эле ырсабы болсо, мисалы башкы тамгаларын В, Л деп туруп анан С деген кичинекей тамга менен жазып, ёл деген жазып туруп анан эң артында мисалы өзүңүздүн кандайдыр бир 22 февралда мисалы кандайдыр бир сиздин дата турмушуңузда кандайдыр бир эсте каларлык бир даталуу окуя боло турган болсо, мына ошол 22 февраль деп деле 22:02 деп кошуп койсоңуз болот. Ушундай сыяктуу нерселерди мисалы эгер сиз эстеп калсаңыз, бул эң оңой пароль сиз үчүн, бирок башка бирөө үчүн ал абдан кыйын пароль. Мындан тышкары мисалы сиздердин өзүңүздөр сыр сөздөрүңүздөрдө символдорду колдонсоңуздар болот. Мисалы компьютерде же болбосо телефондун мындай клавишаларын колдонгондо өзүңүз деле байкасаңыз болот да. Эгерде өзүңүздөрдүн мисалы эске тутумуңуз жакшы боло турган болсо, албетте сиз мисалы өзүңүздүн мындай андан да кыйын парольдорду ойлоп тапсаңыз болот. Бирок мен жана башында айтып кеткендей өзүм жеке тажрыйбам, менин эске тутумум анчалык жакшы эмес. Ошон үчүн мен жана антип ырлардын баш тамгаларын колдонуу менен ошентип жасайм да өзүмдүн. Бул дагы жакшы кеңеш экен. Бул биринчи. Мүмкүн адам өзү ыр жазбаса деле жактырган бир ырынын баш тамгаларын, биринчи саптын баш тамгаларын кошуп койсо. Ооба, эң жакшы ушул жолда. Анан кийин мындан тышкары мисалы интернетте парольдордун менеджери деген дагы мындай ресурстар болот да. Пароль менеджеров, LastPass, мисалы мен LastPass деген интернет ресурсу бар. Сиздин болгон парольдоруңуз сакталат. Бирок LastPassка эң негизги пароль ал өзүңүз эстеп кала тургандай кыйын пароль болуш керек да. Мына дал ушул мен айтып кетпедимби ошо. Мен өзүмдүн жана мен айтып кеткендей өзүм чыгарган ырдын башынкы биринчи сабындагы 4 сөздүн баш тамгалары менен жасап алган паролум бар. Мисалы ошол пароль мен LastPass'та эң негизги паролдун ролун ойнойт. Анан ошол LastPass'ка кирем мен, ошол негизги пароль менен. Ал жакта мен толтура кайсы социалдык түйүндө кандай парольдорум бар, ошол кайсы мисалы 20дан ашык, мисалы ошол жакта баардыгы сакталган.
ошол аспасы аркылуу. Мындан тышкары мисалы айтып кетсек, мисалы Google'дун ресурсунда дагы мындай зор мүмкүнчүлүктөр бар. Алар дагы мисалы сиздин кайсы социалдык аккаунттарга, кандай сайттарга кирип мындай катталдыңыз, ошол боюнча дагы баардык маалыматтар сактайт да. Паролуңуз кандай жана сайттын аты. Мисалы сиз кандайдыр бир паролуңузду унутуп калсаңыз, ошол өзүңүздүн даже Google сервисин колдонуу менен кайра эле ошол паролуңузду көрүп, кайра эле кирсеңиз болот да. Ар бир адам өзүнүн жеке коопсуздугун сакташ керек, ооба. Мисалы күнүмдүк турмушта биз колубузду жууп, мындай гигиенаны сактагандай эле, мындай ооруларды жугузуп албайлы деп аракет кылабыз да, өзүбүздү таза кармаганга. Ошондой эле интернетте дагы биз өзүбүздүн гигиенаны сактап, өзүбүздүн коопсуздук эрежелерди сакташыбыз керек. Биринчи кезекте мен жана айтып кеткендей, ар кайсы сайттарга кире бербеш керек. Ар кайсы сайттарга кирип, биз кадимкиде өзүбүздүн телефонубузга же компьютерибизге вирустарды киргизип алышыбыз мүмкүн. Телефонго мисалы вирустарды киргизип алганда биз кандай коркунучтарга туш болобуз? Бул биринчи кезекте мисалы сиздер баарыңыздар эле телефондоруңуздарга кадимки эле баланска акча салабыз. 100 сом салабыз, 200 сом салабыз. Күнүгө канча акча кетип атат, мисалы көзөмөлдөй аябай кыйын. Кибер кылмышкерлер, ошо интернеттеги кылмышкерлерди кибер кылмышкерлер деп коеюн. Ошо кибер кылмышкерлер сиздердин вирустарды, ар кайсы вирустарды жибере берет, сайттарды жибере берет, жана тиркемелерди жүктөп атканда сиздер жанагы уруксат бере бересиздер, ар кайсы кнопкасын басыпчы, мисалычы, же болбосо сиз кылбасаңыз дагы, мисалы балаңыз сиздин телефонуңузду колдонуп жатып, элементардуу түрдө кандайдыр бир маалыматты, мультфильмди же кинону же болбосо кандайдыр бир сайтка кирип, бир нерселерди, иллюстрацияларды көрүп атып эле кайсы бир кнопкаларды басып салышы мүмкүн. Албетте ошо интернеттеги шылуундар ар кандай жолдорду колдонушат, алар абдан амалкүй. Анан кийин билинбей эле жанагы вирус кирип кетет дагы. Анан кийин сиздин элементардуу түрдө сиздин жанагы интернеттеги балансыңыздан 1 сом бир күндө же 2 сом ошентип урдап турат. Бул аябай кандай массалык түрдө колдонулган шылуундардын бир кылмыштары деп айтсам болот. Инстаграмга бир шилтеме келди да. Инстаграмдын майрамдык мааракесине карата бир оюн уюштуруп жатат, ал жакта жакшы белектер бар дегенчи. Анан ал шилтеме менен киргенде, ал жактан андан нары дагы адамдын өздүк маалыматтарын сурап, андан ары аты жөнүн жазгандан кийин, анан банк карталарын сурап, же болбосо баланска бул номерге мынча сом салып коюш керек деген билдирүүлөр дагы келет экен да. Бул албетте бул дагы ошо жанагы кибер шылуундардын, интернеттеги кылмышкерлердин жасаган аракеттердин бири да. Негизи бул биз социалдык түйүндөрдө өзүбүз тууралуу канчалык көп маалымат ийсек, өзүбүзгө эле зыян да. Биринчи кезекте социалдык түйүндөр дагы мына ошонун үстүнөн иштешет. Булар биз тууралуу маалыматтарды сыртка сатат. Социалдык түйүндөр. Мисалы, шайлоолордо көбүн эсе бул мындай атайын мындай саясий технологиялар иштейт да. Мисалы шайлоолордо кайсы адам эмнеге кызыгат көбүнчө биздин өзүбүздүн социалдык түйүндөрдө иш аракетибизден, кыйм аракеттерибизден эмнени жазабыз, кандай постторго лайк басып жатабыз, кандай посттордун алдына комментарий жазып жатабыз, кандай маалыматтарды издейбиз социалдык түйүндөрдөн, ошонун баардык биз тууралуу маалыматтарды чогулта берет дагы. Анан кийин мисалы жанагындай шайлоолордун алдына келгенде, мисалы кандайдыр бир саясий ошо технологияларды мен айтып кетпедимби, өздөштүргөн пиар технологдор үчүн кандайдыр бир штабка мисалы сатышат да алар ошол маалыматтычы, ким эмне кызыгат. Анан ошол менен алар ал маалыматты изилдешет. Эмне керек бизге? Кандай убадаларды ойлоп табыш керек, ошонун үстүнөн алардын программалары түзүлөт мисалчы. Анан ошол менен бизди мисалы сатып алышат да, мындайча айтканда. Бул биринчиден. Экинчиден, биз мисалы өзүбүз тууралуу канчалык көп маалыматтарды берсек, кайсы жерге барып тамак жейбиз, биздин күйөөбүз ким менен жолугабыз, балдарыбыз ким, балдарыбыз кайсы мектепке барат, биз албетте мындай коркпой эле, ар нерсени ойлобой эле биз өзүбүз негизи социалдык түйүндөрсүз жашай албадыкпы? Ар бир адам мисалы социалдык тармактарда сөзсүз түрдө бир күндө 1 сааттан 7 саатка чейин убактысын кетирет экен. Бул эми дүйнө жүзүндө мисалы жасалган иликтөөлөрдүн жыйынтыгынан белгилүү болгондо, алар ошо биздин канча күндөр бойдон мисалы биздин артыбыздан аңдуу жүргүзөт. Элементардуу түрдө ошо социалдык түйүн аркылуу биз алардын ишин оңойлотуп берип атабыз. Аңдуу жүргүзүп көрөт, биз кайсы убакта каяка барабыз, балабыз канчанчы класста окуйт, кайсы мектепте окуйт, биз балдарыбыз тууралуу дагы маалыматтарды берип жатабыз. Күйөөбүз ким, кайсы жерде иштейт, ал жөнүндө дагы маалыматтарды берип жатабыз.
Ал эми сүрөттө өзүбүздүн көрүнүшүбүз кандай болот, ал жөнүндө айтпай эле коеюн. Биз андай сүрөттөрдү абдан көп ыйлайбыз. Анан кийин ошонун жардамы менен андан кийин эгерде кандайдыр бир биздин артыбыздан аңдуулар жүргүзүлө турган болсо, анан өзүбүз эле алардын жумушун жеңилдетип, өзүбүз курмандык болуп беребиз да. Сиз ошондо адис катары Instagram сүйүүчүлөр мисалы ошолорго мындай өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү илбегиле деп кеңеш бересизби же кандай кеңеш бересиз? Негизи канчалык өзүңүз тууралуу маалымат аз болсо социалдык түйүндө ошончолук жакшы. Сүрөтүңөрдү илбегиле же илгиле деп айта албайм мен. Анткени эми сүрөттөрдө дагы мисалы социалдык түйүндөрдө да Facebooktун мисалы өзүнүн эрежелери бар да. Сиз ал сүрөтүңдү илбесең, мисалы сиздин аккаунтуңузду каттабай коюшу мүмкүн. Социалдык түйүндөргө дагы мындай сүрөт керек, сүрөт коюлушу керек. Анан ошентип мисалы алардын ошондой да эрежелери. Анан кийин бир күнүмдүк болуп аткан сиздин кыймыл аракетиңизди ал жака отчет катары салуунун кереги жок деген. Ооба, социалдык түйүндөргө отчет берүүнүн кажети жок. Интернет коопсуздугу дегенде мисалы паспортты дагы элементардуу түрдө биз WhatsApp менен Telegram аркылуу деле бере беребиз да бири-бирибизгечи. Паспорт деле эгерде бирөө сырттагы башка үчүнчү кишиге өтүп кете турган болсо, мисалы паспортты жана кара рынокто, черный рынок деп коет, ал жакта да сатышат. Мисалы $50, $30, $100 сатышат элементардуу түрдө. Биздин атыбыздан ар кандай сатып алууларды жүргүзүп, же керек болсо биздин мүлкүбүздү биздин атыбыздан кайра башка бирөөгө сатып, ушундай сыяктуу операциялар дагы алып койгон учурлар дагы кездешпеди. Ооба, көбүнчө ошо насыя, банктан насыя алышат да, биздин атыбыздан насыя алып, анан бир күн эле сиз жашынакай болуп отурсаңыз эле, анан кийин сиздин кредитиңиз бар болуп чыгып калат да. Башка бирөөнүн кредитин төлөгөнгө мажбур болуп каласыз. Анан кайра далилдер топтоп, кайра мен эмесмин деп, бул албетте аябаган мына машакаттуу иш. Өздүк документтерди сүрөткө тартып, башка адамдарга керек болуп атат, жиберип койчу десе, ошону дагы WhatsApp аркылуу, интернетте мессенджерлер аркылуу жиберүүнүн кажети жок. Ооба. Жиберсеңиз да кээде мисалы маанилүү бир кандайдыр бир жумуш жасап атасыз, жибергенге муктаж болосуз да, ошондо мисалы сиз паспортуңузду жибересиз, айтышыңыз керек. Өчүрүп салгыла, мен паспортумду колдонгондон кийин ал жерде мисалы келишимдерди кандай бир түзүүдө ошондой болуп калат да, аралыктан эле ошондо келишимди түзүш керек болупчу. Ошондо мисалы паспортуңузду жиберсеңиз, колдондуңузбу, өчүрүп салыңыз деп сураныш керек да. Ал компьютерине кирсе компьютерине, телефонуна кирсе телефонунан, анан кийин сиздин паспортуңузду өчүрүп салыш керек. Бүгүн биз интернеттеги коопсуздук тууралуу кеп кылдык. Анын ичинен ушу сыр сөздөрдү кантип колдонуш керек, сыр сөздөрдү тандоодо дагы эмнелерге басым жасаш керек, булар жөнүндө да айтып кеттик. Негизинен сынчыл болуш керек экен, кайсы бир ситуация болбосун, ар бир айтылган сөз үчүн сын көз караш менен карап атабы, бул кайсыл жерден айтып атат, жанында кимдер бар, же дагы кандай максат менен айтып атат деген суроолорду, бир 5-6 суроону адам дароо, эгер ушундай маалымат укса, анда дароо ошол суроолорду өзүнө бериши керек экен. Ишенчээк болбош керек да. Ооба, ар бир нерсени мисалы критикалык ой жүгүртүүнү билиш керек. Ошо сын көз караш менен карап, бул адам мени алдап аткан жокпу, бул маалымат чынбы, калппы деп ушуну өз алдыбызча биз дагы мындай ишенбөөчүлүк менен мамиле жасашыбыз керек да. Урматтуу достор, бүгүн Сынчыл бол подкастыбыздын 2-чи чыгарылышын жыйынтыктап жатабыз. Бүгүн биз интернеттеги коопсуздук жөнүндө сөз кылдык. Эскерте кетсек, Сынчыл бол подкасты Кыргызстандагы Фридрих Эйберт атындагы фонд тарабынан каржыланып жатат. Подкасттагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Урматтуу угарман, биз даярдаган Сынчыл бол подкасттарды Apple жана Google подкаст тиркемелеринен Сынчыл бол деп издеп таба аласыздар.